Assalamu alaikum, hurmatly Moskvadan mekendештер. Amansыздарбы? Сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Туугандар, бүгүн 3 май, күнгө вторник, шейшембе. Кечеги биздин миграционный картанын сурогу боюнчагы видеобуз өтө катуу талкууга алыныптыр. Өтө көп комментарийлер жазылыптыр. Өзгөчө алганда, кантип эле миграционная карта 1 жылга срок болсун. Мен 3 жылдан бери, 4 жылдан бери жүрөм, 5 жыл, 10 жылдан бери жүрөм дегендер бар экен. Негизи туугандар, мен сиздерге мыйзамдуу срогун айттым. Мыйзамдуу миграционная карта. Өзү 1 жылга чейин гана узарат. Мыйзам боюнча. Анан эми азыр кичине чыдап турсаңыздар, мен толугу менен түшүндүргөнгө аракет кылайын туугандар. Бул мыйзамды көбү билбейт. Себеби бул нерсе менен көбүбүз иштеген эмеспиз. Анткени биз биринчиден миграционный картаны регистрацияга бергенде туугандар 70-80% мигранттар, мекендештер ортомчулар аркылуу регистрация кылышат. Ошол себептен бул нерсени билбеши мүмкүн. Негизи миграционный карта өзүңүздөр белгилүү. Билесиздер, миграционный карта биринчи границадан киргенде берилет, туурабы? Границадан киргенде берилет, ал жерде өзүнүн номери болот. Миграционный картада ошол кирген убактысы болот, ошол маалыматтар толугу менен базага кириш керек. Чегарадан өткөндө ошол сиздин кирген биринчи кадамыңыздан баштап миграционный карта берилет. Ал бекер берилет. Самолетто келсеңиз дагы, чегарадан жөн машинада кирсеңиз дагы, Россияга киргенде миграционный карта берилет. Биринчи эле карасаңыз, срогу турат 3 ай деп. Срок пребывания деп турат 3 ай туугандар. 3 ай. Негизи миграционный карта ошол 3 айлык срок менен берилет. Ал жерде 3 айлык 90 күндүк срок коюлат. 1 майда кирсеңиз, мисалы, ошондон 3 ай эсептеп, срок убытия деп турат, чыккан срогу деп 3 ай. Эми карап туруңуз. Ошол 3 айдын ичинде ал жерде цель визита деген бар, туурабы? Кирүүнүн максаты деген. Ошол жерде биз обычно работа деп жазабыз. Иштегени кирип атабыз деп. Работа деген жерди белгилетебиз. Анан 3 айга берилген миграционный картаны менен киргенден кийин 3 айдын ичинде, 1 айда 30 күнүн ичинде регистрацияга турабыз. Мыйзам боюнча каерде турсаңыз ошол жерге коюшуңуз керек. Мисалы, жашаган квартирага деп коелу. Жашаган квартирага же хостелге, же гостиницага барып, ошол жерден кадимкидей регистрацияны алып, биз ушул жерде жашап атабыз деген регистрация берилет туугандар. Ал регистрация ошол миграционныйдын 3 айлык срогуна берилет. Көбүңүздөр билесиздер аны. Ошол жердеги срогу менен срок выбытия деген 3 айлык турат. Ошол срок менен 3 айга гана биринчи регистрация жасалат. Бул өзгөрүүлөр өзү негизи 1 жылдык өзгөрүү деген буртиртан келди. Мен скриншотту коюп койдум мына. Бул жерде толугу менен жазылып турат. 2022 жылы июлдагы мыйзамдын негизинде ошондой өзгөртүүлөр киргизилген. Негизичи азыр бирок ишке буйруса бара-бара ашат. Бары. Анан айта кетчү нерсе мына 3 айлык бүтүп атканда сөзсүз дагы ошол Россияда мен иштеп каламын деген максатта сиздер трудовой договор менен, эмгек келишими менен, ишкана менен келишим түзөсүздөр. Ошол иштеп калган, жумуш тапкан жерде сиздерге трудовой договор, официально таза трудовой договор бериш керек. Биз азыр учурда ошол таза иштегендер жөнүндө айтып атабыз. Баягы договорду алып, ишкана менен иштеп, ошол жерде калгандарды айтып атабыз. Ошолорго сөзсүз түрдө трудовой договор берилет. Ошонун негизинде анан МВДга барып, миграционныйга барып, биз ушул жерде кала турган болдук. Мына биз азыр иштеп атабыз. Ошол ишканадан берилген мына трудовой договор деп алып барасыздар дагы. Трудовойдун договордун срогу менен ошол почти 1 жылга чейин жазылган договордун срогу менен регистрацияга дагы узартып берет. Ошондо дагы ошол миграционныйдын срогуна карап туруп узартат. Туугандар, 1 жыл, ровно 1 жыл ошондо узарат. Ошону менен негизги срогу бүтөт туугандар.
Сурогу бүткөндөн кийин биздикилер кандай кылат? Эгерде ошол жерде иштеп кетсеңиздер, официалдуу трудовой договоруңуздар болсо, бул нерсени биздики ишчилер билбейт да, иштегендер билбейт, аны ишканадагылар билет, иштетип аткан жумуш берген жумушчулар билет. Жумуш берүүчүлөр билет дейли. Ошол директор, баягы отдел кадр ошолор билет. Бул ишкана сизди алып калыш үчүн МВДга кайрадан запрос жөнөтөт, ошол сиздин сурогуңуз бүтүп атканда. Запросу жөнөтүп, мисалы мына Асанов Үсөн бизде иштеп атат. Бул дагы ушуну менен биз трудовой договорду дагы 1 жылга узартып атабыз. Бул бизде ишчи болуп иштеп атат. Буга налог төлөнүп атат. Бул биздин ишчибиз деген договорду жазат дагы МВДга кайрылат. Ушул кала берсин дагы 1 жылга деп. Анан туугандар ошол учурда гана миграционный трудовой договордун негизинде дагы 1 жылга узартылат. Ушул жерде 2 жыл болуп атат уже. Көрдүңүздөрбү? Кече комментарийга жазыпсыздар, тепкилеп салыпсыздар да, билбейсиң, эмнени билесиң. Мыйзам боюнча нерсени айтсак, эми алы күндө колдонуп жүргөн нерсени туура эмес айтыпсың деп. Туурулугуну мына эми түшүндүрө алдым окшойт. Ошол трудовой договордун негизинде гана 2 жылга, 3 жылга узарып кете бериши мүмкүн. Бирок официально ошол азыр мурда трудовой договорду базадан текшербейт эле. Жөн эле кагаз алып барып менде иштейт деп таштап койсоңуз, иштейт экен деп узартып бере бер. Азыр өзүңүздөргө белгилүү бардык жок база болуп калган. Трудовойдун базасы дагы бар. Эгерде трудовой базада жок, базадан чыкпаса, анда узарбайт. Анан кечеги сүйлөгөн ошол 1 жылда бүтө турган нерсе бул көчөдө жүрүп эле узарткандарды через посредник узартып жүргөндөргө болгон сөз да. Мисалы посредник 1 жылдан кийин кайрадан 2 жылга узарган закон жок азыр уже. Ал илгери болчу эле, азыр илгери негизи текшербейт эле, базанын дагы эчтекени текшербейт эле да, туугандар билесиздер, өтө жеңил эле. Азыр бардык жок базага официально налог бардык жогун ошону карап, ошондо гана узара турган болуп калган. Ошондуктан туугандар ошону эске алыңыздар. Али мурдагыдай эмес, жылга закондор өзгөрүп атат, мыйзамдар өзгөрүп атат, ошого жараша. Мен скриншотту коюп койдум мына, негизи эле. Кааласаңыздар ошол юристтердин сайттарына кирип, жөн эле мисалы Яндекстен деле издесеңиздер болот. Срок миграционный карта деп издесеңиздер, любой маалыматты табасыздар. Эми азыр интернеттин заманы билесиздер. Мыйзамдар өзгөрүп атат, ошого жараша дайыма полициялардын да кыймыл аракеттери өзгөрүп атат. Андыктан туугандар, бөтөн жерде аман болуңуздар, өзүңүздөргө сак, документке так болуңуздар туугандар. Чегара маселеси, трудовой договор маселеси, Абдыразак Тасырга кайрыла бересиздер. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде чегарага кирди-чыктыга муктаж болсоңуз, же документтин мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген жаңы автоунaalар Москвадан Казакстандын чегарасына каттоодо. Салону жумшак, бардык шарттары бар унаалар менен көп жылдык тажрыйбасы бар кыргыз жигиттери сиздерге өз убагында көңүлдүү барып келүүңүзгө толук шарт түзүп берип, паспорттарды кара тизмеден акысыз текшерип кызмат көрсөтүп алып барып келет. Жолдо ар кандай жагдайларда жардам берет. Андыктан 24 саат бою WhatsApp'тан же телефон номер аркылуу кайрылсаңыздар болот. Байланыш номеру +7